Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү өтө турган грамматикабыз ассоё, оссоё, эссоё деп аталат достор. Бул грамматиканы өткөн чакта колдонобуз. Бул жерге кашан ичине кыргызча вариантын жазып койдум достор. Бул грамматика достор этишке жана сынатоочу колдонулат. Этиш тоңса, сынатоочу фёңоңса. Бул грамматика кандай колдонулат баарын азыр төмөнкү таблицадан түшүнүп алабыз достор. Анда эмесе баштадык. Биринчи, эгерде этиш сөзүнүн аягы хада менен аякталса, эссоё болот достор өткөн чакта. Негизи хада кылуу деп которулат кыргызча болгондо. Бул жерде мисалды карайбыз. Биринчи, чумаре мохессоё, дем алыш күнү эмне кылдың? Гоңонесо санчехессоё, паркта сейилдедим. Бул жерде чумайыл дем алыш, эмне, хада эссоё болуп кетти достор өткөн чакта. Эмне кылдың деп өткөн чакта сурап жатат. Гоңонесо санчехессоё, гоңон парк, паркта санчехессоё, сейилдедим. Бул жерде негизги этиш санчек хада, аягы хада болгондуктан достор эссоё болуп кетти. Хаданын түшүндүгү достор, этиш сөздөрдүн аягы хада менен аякталса, эссоё болуп кетет. Эми экинчисин карайбыз достор. Ога исилде ассоё болот дейт. Эгерде мындай а жана жаткан о болсо, этиш сөздөрдүн арасында ассоё болот дейт достор. Мисалды карайбыз. Онже хангуге вассаё, качан Кореяга келдиң? Онже качан хангуге Кореяга. Бул жерде негизги этиш ода. Бул жерде о бар, ошондуктан ассоё болгон достор. Вассаё, келдиң. Чаңнён 12월에 왔어요. Былтыры декабрда келгенмин. Чаңнён былтыры өткөн жылы 12월 декабрь 12 ай декабрда 왔어요. келгенмин. Эми үчүнчүсүн карайбыз достор. Кандай болгондо оссоё уланат? Аога анилде оссоё дейт достор. Эгерде бул жерде чексиз деп жазып койдум. Эгерде этиш сөздөрдүн арасында а, о жок болсо, оссоёну ойлонбой туруп эле улай бересиздер. Мисалы достор, 어제 저녁에 뭐 먹었어요? кечинде эмне? Бул жерде негизги этиш мукта, же 먹었어요, жедиң деп өткөн чакта сурап жатат. Булгогирил 먹었어요. Булгоги жедим. Булгоги тамактын аты. Булгогирил 먹었어요. Булгоги жедим. Грамматика түшүнүктүү болду достор. Кандай болгондо кантип улайбыз. Эми диалогду карайбыз достор. Бул жерде тубан менен сурунун сүйлөшүп жаткан учуру. Аудиториядан угабыз биринчи. 투한 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. Диалогду уктук, эми бири-бирден которо кетейин. Бул жерден суру Туандан сурап жатат. Туан 씨는 언제 한국에 왔어요? Туан мырза, качан Кореяга келдиңиз деп сурап жатат. Туан болсо 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 2월 2 ай февралдын 10일에 10 күнүндө, бул жерде ил күн, Кореяга келгенмин дейт. Кайра сурудан сурап жатат. Суру 씨는 언제 한국에 왔어요? качан Кореяга келгенсиз деп. 저는 작년 7월에 왔어요. мен 작년 былтыры өткөн жылы 7월에 왔어요. 7월 июлда 7 айда 왔어요, келгенмин деп. Диалог түшүнүктүү болду достор. Эми сыларды отурабыз. Биринчи, оңыл бүгүн, оже кече, неил эртең, чынандайыл өткөн ай, ибондайыл ушул ай, даамдайыл кийинки ай. Бул жерде достор дайыл ай. Эми жетинчиси чынанжу өткөн жума, ибонжу
ушул жума, даамжу, кийинки жума. Бул жерде жума достор. Жужуң иш күндөр. Биринчи күндөн 5-нчи күнгө чейинки иш күндөр жужуң деп айтат. Чумаль дем алыш күндөр достор. Выходные күндөр. Чаңнён былтыр, оре быйыл, ненён кийинки жыл. Достор, грамматика түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Ушуну менен сабак аягына келип жетти достор. Анюнун кешипшио, камсамнида.